Kameranı gizleyin ben sakarda. Kamera girgis kamera girgis koy. Girgis kile. Girgis kile. Bizde негізі бұяқта фақат жүйе қатарында тұрып Kameranı gizleyin ben sakarda. Kamera girgis kile. Girgis koy. Girgis kile. Girgis kile. Kameranın girgis koy. Kameranın girgis. Gel. Gerek kamera. Girgisler kameranın çok iyi. Biz bağırış gireriz diye yoksa. Kameranın girsinler hadi. Öyle surakla geç çat. Oldu. Surakla geç. Hey Surakla girsinler. o ya dönüle surak. Kamera girsinler. Gir. Emniyete giriyor. Girsinler. Niye sakartmalar girip Yok. Kamera. Kameranı girsinler. Geldiler. Doğru da kime kendisi? Cevap ver et abi. Diyorlar kamera girsin. Girin ne girmesi? Girsin. Ya yer var. Bir valla girsin. Neyse Sanfayka neyse Yerden girsin. Girsin de sen. Hukuk var. Girsin de. Sesten çıkar Girsin de. Girsin kime? Girsin kime? Ya dinlemen girmez ya. İnne gülmeden mi iş girsin? Niye sakartmalar? Kameralar ne? Ben girimden girsesin de. Usanız. Özü girem de. Yok giremden ne girsin? Yok kameranı girsin kameranın. Anam al girsin anam bul girsin. O dönüle surak çok Yok surak verip çıkar. Surak verip çıkanda çıkın. Bunday olatmay ay. Senin balan. Sen. Benim balam. Benim Tura. Aysın. Hukukuna da aytkandı. Biri öyle girsin la girdi rahmat. Yok kamera girsin desek ne olur hatta. Biri öpüle girdi güte turalı savur kılıp. Ana bundan giyin. Mıyzan muspaylı. Bundan giyin. Негизи бирок журналисттер киришкен укук бар болчу да. Биз эркин блогер кирген укугубуз бар болчу. Туура айтасыз беке. Замиреже болду неме сабыр кылалы, бүтүп туралы. Meniki de hukuk konuğu. Uşlar bura emas da uşlar tıkay. Burаны konuşsam apke elge taratıpчы. Эже азыр неме биз каналга чыгарабыз неме баарын көрүшөт, ошончун өзү чугулбайлы. Жок, мейли өзү чугулбайлы. Эже өзү чугулбайлы. Сабыр кылыңыздар. Бирөө кирди, ошо рахмат сакардан. Болдула, сабыр кылып күтө туралы. Ооба, көрдүк, бирөө кирди. Сабыр кылып Tırtıp kettim. Yok en için niye? Ser özü kurtarır karamayısın. Eli uçmasın nabarat çay. Ser zakonlar durup da oynar delesli gerek olsunçu. Az hoşun tapkınayla gireriz. Genel tapkap girip bozuldu. Kamağa durup da oynayın ben. Kamap görürler. Попробуйте только камап görürler. Ne oldu? Ne oldu? Normal. Kayrakçılar saldı. Yok normal. Kamera girsin de. Ет базарда да аябай эжекелер тазалап атышканда санатып келем дегенде да мынчалык болбойт да. Жо тазалап атышкан дейм. Sizçi Bayke, narının turgunu katarıçı. Эмне себептен ушундай болот? Санап станцияга келет деп мынчалык элдер тазаланбайт.
Эми Жарандык активист ушу Эрлан Кукулов келгенде. биз негизи нарын эли аябай жоош, эч нерсе айткыбыз келбейт, даже өзүбүздүн оюбузду деле айткыбыз келбейт. Бирөө бир нерсе деп сурамжылоо уюштуралы десе башын катып кетип калабыз. Негизи нарын эле ушундай эл келебиз да, бирок таң калыштуусу мындай жүрөккө катуу тийгени дагы мындай болуп атат да. Башка көп жерлерге барыптыр, бирок эч бир жерден заявление түшпөй, именно ушу Нарын шаарына келгенде биздикилер ошондой жазып аткан, бизге аябай эле туура эмес көрүнүш болуп атат. Эми негизги баягы биз YouTube каналдан көрдүк, просрочный товар сатып атканын да көрдүк. Анан ошонун баарын көрүп туруп анан кайра жазганын биз эле түшүнбөй атабыз. Анан мен блогер катары эки тараптын тең оюн чагылдырууга даярмын. Азыр мен биринчи тараптыкын угуп атам. Ошол эле Топ Ночь компаниясы келип бизге интервью берем десе, биз да даярбыз, анда үнүн угабыз. Бул жерденчи балам, бул жерден нарын эли уруп турган үчүн Топ Ночь Эрлан эмес, ошол Топ Ночь компаниянын президенти жооп бериш керек. Элди монтип ууландырган үчүн. Азыр дагы эл чогул элек, баштан келатат. Биздин менин неберем, сенин балаң, менин балам дегендей балдарыбыз ууланып атпайбы? Эмне үчүн Кыргызстанда, мына тетиги Түркияныкын уккандырсыңар. Эмне үчүн Кыргызстанда бөйрөк алмаштыруу көп? Эмне үчүн Кыргызстанда боор алмаштыруу көп? Эмне үчүн Кыргызстанда ашкасан ырагы көп? Көрсө сырдын баары ушул срогу өткөн товарларды срогун жаңыртып башка упаковкалап бизге жедиргенинде жаткан турбайбы? Эмне үчүн ушуну ачыкка чыгарган бала суракка келиш керек? Элдин моореки карапайым калктын, Кыргыз элинин моореки ден соолугун ойлогон балам неге мондай суракка чакырылыш керек? Мейли Топ Ночьтун президенти элди ууландырып аткан ошол суракка келсин. Мына нарын эли талап кылабыз. Эге келбесе барабыз. Мына ошо нарын эле чогулду ушу. Жакта ошо биздин блогер Эрлан Кукулов активистибизди колдоп. Жоқ, ұшырашпай элем. Кечинде Арман кошуда калып деп атат. Ошол жобур кылчу беке. Жоқ, угулуп калган жок. Угулуп калбаш керек. Жоқ, чакырган жок байке. Мына ушундай отношение болуп атат. Чакырган жок, эч ким жакка барып туруп алды. Мен өзүм жеке ишим менен келсем бияка киргизбей койгон. Эмне болгон жеке ишиңиз айтты? Мен өзүм жеке ишим бар да, купияда тура. Кимге жолукпай эле чакырып берейин. Чакырбай, мен кирип сүйлөшмөкмүн да. Ким ошо жеке? Жок, мен ал эмне ишим бар? Бирөө кирсе, ал үчүн мен жооп беришим керекпи? Жеке кимге жолукмай эле чакырып берели. Өзүмдүн ишим да купия деп атпаймынбы? Жок, ошо ким менен купия сүйлөшмөк элеңиз, ошону чакырып. Өзүм билем да, купия деген не значит купия да. Ким ошо айтпайсыз, чакырып берели. Чакырбайсыз, мен өзүм кирип сүйлөшөм да. Убактылуу кирише албайсыз. Убактылуу киризе албайсыз, Убактылуу канча күнгө созулат? Майктың же болса көбірек бермек. Мына Эрлан Кукуловго нарын эли акча тыйын чогултуп берип атат. Ошо нарынга келгенине, баягы бензинине мына эжекебиз. Мына акча тыйын чогултуп берип атат. Нарын элине ыраазычылыгыбызды. Жигиттер, ey Allah! Келгине чогулуп берели. Мына Эрланга жардам кылып акча тыйын чогултуп берип атат нарын эли. Санапсансам эмне үчүн ушуну буга чейин текшербейт деп ойлойсуз? Текшерет эми ал акча берип эле кутулуп кетет болуш керек эми элдин ою боюнча. Акча берип эле акча менен бүтүрүшөт булар. Акча менен, Болбосо буга чейин жакшы эле кайрылып атат Эрлан санап 3 ай бергиле мага. Айлыктын кереги жок, мен ишти көргөзүп алдыга жылдырып берейин суранбадыбы. Ага да жооп болбой койду. Бул жакта билбейм, коррупция болушу мүмкүн да. Мен жекече оюм да. Коррупция, сиздин оюңузча.
Сиздин оюңузча эмне үчүн буга чейин санап станция текшерген эмес деп ойлойсуз ушундай продукция? Эми салмасыңар, мен болсо ушу коррупцияга каршы күрөшүү эл биримдигинин областтын координатору болом. Биз дагы ушундай именно ушундай просрочный товарлар, коррупция менен тамырлашкан мекемелер менен каршы күрөшүүгө уюштулган уюм ошо областтын координатору Гүлмира Кыштобаева, белгилүү блогер. Анан мен бул негизи бул балага иш козгоп атканы туура эмес. Себеби деген алар деген эмне үчүн текшерилген эмес. Санэпит келсе акча берип коет, антимонополия келсе акча берип коет, тиги келсе акча берип коет, бул келсе акча берип коет. Ошо акча берип коюп, биз коррупция деген эмеле укмуштай тамырлашып кеткен. Биз ушундай карапайым элдер, ушундай блогерлер, ушундай бизге окшогон коомдук уюмдар коррупция менен күрөшпөсө, эч качан коррупция жоюлбайт. Себеби деген Садыр Нуркожоевич бир киши, биз 6 миллион кишибиз. Ошо 6 миллион киши баарыбыз милдеттүү түрдө күрөшүшүбүз керек. Балдардын келечеги үчүн, силерге окшогон жаштардын келечеги үчүн. Биз мисалы мен ичеримди иштим, жеримди жедим. А менин балдарымдын дагы тагдырын, менин балдарымдын да ден соолугун ойлошум керек да. Элдин тагдырын ойлошум керек. Ошол себептен мен ошо атайын ушу Эрулонду уккан деле мен күндөтөн бери эле уктаган жокмун. Себеби мен башынан патриот болуп келаткам, аягына чейин турам. Жана Садырдын до концалар дегендей до конца турам. Ушу Эрулан качан акталып, жакшынакай өзүнүн кругуна кошулуп кетмейин. Бул коррупция менен баарыбыз күрөшүбүз керек, милдеттүү түрдө. Рахмат эжеке. Мен деген ошо азыр бул балдарды чакырып кетет элем. Ошо коррупцияга каршы күрөшүү эл биримдигине кошулуштун. Себеби жалгыз эч ким эчтеке кыла албайт бала. Ошо баарлашыбыз керек. Рахмат эжеке. Акмактар булар деген. Ал срок өтүп кеткен магазиндерде таза кеткен аларды. Алар таптаза жейт орустарчы. Самат болайт. Комментарий берип коюңуз, ушул фирма боюнча кандай оюңуздар кандай? Жазган арызы боюнча кандай деп айта аласыздар? Бул фирма жөнүндө мурда уккан эмеспиз, билген эмеспиз. Анан өткөндө ошо YouTube'дан көрүп калдык, Facebook аркылуу. Албетте колдойбуз бул Нисахар долбоорун. Анткени Эрулан Кукулов башка адамдар иштебегендерди бул Эрулан Нисахар долбоору иштеп атат да. Топ-ноч компаниясы сиздин оюңуз кандай? Биздин оюңуз албетте бул нерсеге аябай каршыбыз. Булардын уяты деле жок экен, себеп дегенде ошондой строго өтүп кеткен товарларды сатканы аз келгенсип, анан кайра Нисахар долбооруна арыз жазганы бул уятчылык да аябай. Нарын шаарынын гаилери ар бир пешоходду өткөрүп кызмат кылып калышты да уже. Инспекторлар күндө мындай кызмат кылса гана. Өзүңүздү биринчи тааныштырып, анан айтып койсоңуз. Мен атым Рыскелди, биз Кара Кол шаарынан келгенбиз. Ошо эртең менен чыгып, ошол жакта арыз жазылды дегенде баягы бет тырмачылык болуп атпайбы, баарыбыз көрүп атпайбызбы? Ошо мөөнөт өтүп кеткен продуктларды сатып атат. Ошо кайра бет тырмап атат да, баягы кыргызда бизде жакшы макал барго, баягы осурган кыз осурбаганыңыздын бетин тутуп алыптыр дегендейчи. Ошондой эле болуп атат да, ошол себептен биз дагы колдоп Кара Колго келебиз. Мисалы үчүн Эрлан экөөбүз жакшы мамиледебиз. Өткөндө Кара Колго меникине да конокко келген. Келгенде жакшынакай эле баарын текшерүүчүлөр текшерип, мен бул деген эл үчүн кылып атат. Бул өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кылган жок. Баарыбыздын мисалы үчүн бала чакабыз бар дегендей. Ошолорду ууландырбасын, срок өтүп кеткенден кийин мисалы үчүн жөн койбойт деми. Дата изготовления срок өтүп кеткенден кийин значит адамды ууландырат. Ошондой болбосун деп эл үчүн кызмат кылып жүргөн балага эгерде дагы дальше мындай улана турган болсо, менин ой пикирим бул ушу өкмөттөн эле кысым деп эле түшүнөбүз да. Рахмат атайын келгениңизге. Ардактуу биздин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, өзүңүздөр көргөндөй эл көп келиптир. Биз дагы ошол эң биринчилерден болуп маалымат берүүгө даярбыз. Арыз жазганды айтып койчу. Катуураак.
Жақтан айтып қойышты да. Айтпа деді. Korkuttu mu? Туғандар, мага миллион адам заявление жазсын, мага разницасы жоқ, чын ушундай адамдар келип колдоп берип аткандан кийин мен заявлениялардан коркпойм, ачыгын эле айтайын. Силерге чоң рахмат, ушинтип келип колдоп бергениңерге, мен элим үчүн иштеп бергенге ар дайым дайынмын. Заявленияны жазса жаза берсин, мен 15 жол жазсын, 20 жол жазсын. Мен эң эле рахмат айтканым ушу кыргыз элиме, силерге чоң рахмат. Assalamu alaikum dostlar, туғандар, мына Эрлан Кукулов бияққа ошол күбө катары ошо нарынга чакырган, келди. Биз дагы Караколдон колдоп келгенбиз. Азыр бүттү, ошо түшүнүктөрүн жазып берди. Биз уже кайра биз Караколго барат экенбиз. Бүгүн Караколго барабан да. Караколдуктар тозу алгыла Эрланды. Мына Караколго чогуу баратабыз нарындан. Мына нарындан чыктык. Нарындык балдарга чоң рахмат, жакшы коноктоп, жакшы сыйлашты. Элдери дагы аябай сонун экен. Жакты ишиңизда. Мен ошону айтып кетейинчи, колдоо көрсөткөн силердин мисалы Караколдон бери келип колдоо көрсөткөнүңөргө нарын элиме чоң рахмат айтам. Чындап эле мындай болот экен билген да эмесмин. Аябай толкундануу болду. Силерге чоң рахмат.